Кифоз сколиоз оорусу менен ооруйм. Тубаса омуртка кыйшайып, аркамда горп болуп чыгып чоңоюп баратат. Сабырбек Жомабеков жасай албайбыз деп коюшту. Аябай чоң сумма айткандыгы үчүн биз көрсөтө алган жокпуз. Көп отура албайм, көп баса албайм. Актриса болгум келчи анан. Мен Асанова Гүлшат, Жалал Абад областынын Усак районунда туулгам. Ошол жакта окууну бүтүп, азыркы учурда Бишкек шаарында Гүлсара Абишеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде окуйм. 4 курсту быйыл бүттүм. Мен азыр өзүм больницадан жаңы эле чыктым. Ооруп өзүмдү эметип аттым эле. Негизги оорум бул кифоз сколиоз оорусу менен ооруйм. Тубаса 4 степень. Башкача айтканда бул омуртка кыйшайып, аркамда горп болуп чыгып чоңоюп баратат күндөн күнгө. 2016 жылы билгенбиз. Анткени ошол жылдан баштап аркам чоңоюп баштады да. Ага чейин билинчү эмес эч нерсе. Анан 2016 жылы Бишкекке келип, Сабырбек Жомабековго көрүнгөнбүз. Ал жакта Сабырбек Жомабеков жасай албайбыз деп коюшту. Анан Москванын Красноярск, Новосибирск шаарларына барганбыз. Ал жакта аябай чоң сумма айткандыгы үчүн биз көрсөтө алган жокпуз. Кийин ата-энемде мүмкүнчүлүк болгон жок аны көрсөткөнү. Ошол боюнча эле калып кеттик. Анан жүрө беркемде деп эле жүргөм. Анан акыркы учурларда быйыл эмне себептен ушинтип калдык? Себеби мен ооруп калдым катуу. Анан тез ооруй турган болуп калдым. Ичиме переживать этсең же ысык болсо, жүрөккө таасир берип, жүрөк нервтери кысып калган. Эсим алып кулап калам да. Анан ошол себептүү анан бутум да ооруп калды. Бутум ооруп больницага барсак, ошол нервтер кысылып калган. Эгерде операция жасатпасаңар, буту баспай калышы мүмкүн деп ушинтип атат да. Анан ошол себептүү тез аранын ичинде операция жасатыш керек болуп атат. Жок, азыркы учурда Турцияда жасатып турган болуп атабыз. Азыркы учурда убак акча чогулуп атат. Негизи 47.400 евро деп атат. Анан азыркы учурда 300 миңден өтүп калды буюрса акча чогулуп. Чогулат деген үмүттөмүн, бат эле чогулуп калат го. Ооруганда мисалы үчүн мен көп отура албайм, көп баса албайм. Жатсам оорубай калат да, жатсам элечи. Анан басканда эме болгондо ачышып ооруйт. Андан сырткары ошо бутумда 2 саат көпкө чейин бассам, анан 2 сааттан отказ берет да, баса албай калам. Жүрөк болсо ошол кулап калам жөн эле эс алыпчу. Мынчалык ооруган эмес буга чейин. Буга чейин боль бар болчу, басканда, көп басканда, эметкенде, бирок бир аз эс алып кайра жүрө берчүм да. Азыр ошол оору күчөп атат күндөн күнгөчү. Нервтерди кысып, анан нервтен да ойлонгондо дагы көп ооруп калып атам да. Дем алуу кыйын деп баратат, эң башкысы эме дем ала албай калып атам да. Канчалык тез болсо ошончолук жакшы да. Анан эми акча чогулушуна карайбыз да биз. Акча чогулса буюрса сразу эле жасап. Жардам көрсөтүп, ошо менин кураторум баштады негизги башкы эмесин. Андан кийин Жети область биримдиги ошол Жети область биримдиги чыгарып бергенден кийин көп элдер билишти. Өздөрү чалып жардам берип ушинтип атат. Анан ушундай телеканалдар тартып атышат. Ошол эл жардам берип атат. Негизи менин боюм узун болмок экен да. Анан ошол боюм өсүп атканда омуртка өспөй эле кыйшайып өсүп баштаган да. Ошондон аркам чоңоюп баштаган. Чоңоюп мындай горп болуп пайда болуп, ошол горп чоңойгондо анан биз билгенбиз. Врачтар жасайбыз деди, бирок Сабырбек Жомабеков айтты, жасайм, бирок баспай же сүйлөбөй калышы мүмкүн деди. Мен ошо ооруп калганда эле баягы аркамдан уялчумун да башында элечи. Анан менин эң чоң максатым ошо 7 класстан берки ошо биринчи жакшы болсом деген максатымда. Жакшы болсом андан калган максаттарыбыз бар, көп эле чоң. Буюрса алдыда жетебиз. Анын сөз менен айтпай, действия менен көрсөтөлү. Мен негизи искусство университетине актриса болом деп тапшыргам.
келечекте баягы актриса болгум келчү, анан бирок тилекке каршы болбой калдым азыркы учурда. Бирок глубине души жашап жүрөр экен да адамдын кыялдары. Мындай таанымал адам болгум келчү да. Балким башка жактан эми убакыт көрсөтөт аны.